Натыйжада медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Кыргызстанда жооптуу ол аталышындагы 1 айлык акция жыйынтыкталды. Өлкө боюнча жүргүзүлгөн өнөктүктүн алкагында эркектер бекер медициналык кароодон өтүп, дарыгерлер ар түрдүү ооруларды алдын алуу боюнча кеңештерди беришти. Ага ылайык бардык аймактардагы саламаттык сактоо мекемелери арасында сынак уюштурулган. Жыйынтыгында биринчи орунду Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борбору ээледи. Жогорку төмөнкү 90 балл 90% камтылган менен Жооптуу бол акциясы жарыялангандан баштап эле биз конкреттүү план түздүк. Биринчи биз ошо ар бир үйдү кыдыруу боюнча, ошол ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, ар бир участокко биздин биз жактан бекиген кызматкерлер ошолорду контролго алып, күндө анализ жүргүзүп, ошонун негизинде биринчи орунга жетиштик. Нарын жергеси болгондуктан бизде көбүнчө ошо жүрөк, кан тамыр жана кан басымы жогору менен катталган оорулар көп болгон. Риск сахарного диабета деген. Жооптуу бол аталышындагы 1 айлык акция 2019-жылдан бери өткөрүлүп келгени менен быйыл биринчи жолу сынак жарыяланды. Иш-чара Швейцариянын долбоору тарабынан каржыланып, жеңүүчүлөр акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Баалоо 4 негизги критерий боюнча жүргүзүлдү. Ошо эркек кишилерди камтуу 50%дан кем эмес болуш керек болчу. Экинчиси болсо алардын арасынан ошо жогорку кан басымы бар эркектерди аныктоо. Үчүнчүсү жанагы кант диабетине чалдыгып калчу коркунучу барды аныктоо. Төртүнчүсү болсо ошо кант диабетине чалдыгып калуучу коркунучтун эң жогорку балдарын аныктоо. Иш-чаранын негизги максаты акыркы учурда жугуштуу эмес оорулардын көбөйүшүнө байланыштуу эркектердин саламаттыгына көңүл буруу жана алдын алуу чараларын күчөтүү. Бардык катталган оорулардын 80%-ын ошо жугуштуу эмес оорулар түзөт. А өлүмдөрдүн 52% бул жүрөк кан тамыр ооруларынын кесепетинен. Статистиканы карап көрсөк, эркектер өлүмгө көп учурайт экен ушул ооруданчы. Биринчиси, экинчиси алардын өмүрдүн узундугу 10 жылга аял кишилердикине караганда азыраак экен. Анан биз изилдөө жүргүздүк да эмне үчүн эркек кишилер ушул барбайт? Анткени эң негизги себеп ошо эркек кишилер убагында барып, убагында бул дарт аныкталбайт. Акциянын алкагында жалпысынан 1 миллионго жакын эркек жугуштуу эмес оорулар боюнча медициналык кароодон өттү. Алардын ичинен дээрлик 120 миңи кан басымы жогору экени аныкталды. Мындан тышкары 49.600 эркекте жүрөк кан тамыр ооруларынын жогорку тобокелчилиги, ал эми 60.800 эркекте кант диабетинин белгилери бар экени аныкталды. Мындай акциялар бул февраль айында гана эмес, бул жыл бою өткөрүлгөн жумуш биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун. Анан кийин белгилеп кетчү нерсе жаңы түзүлгөн сапат бөлүмдөрү бүгүн катышып отурушат. Бул сапат бөлүмдөрү жетекчилерге жардам беришет кайсы жагынан. Булар жумушту анализдеп, кайсы жактарын жакшыртыш керек, кайсы жактарын өркүндөтүш керек, кайсы жактары кичине басаңдап атат, ошону аныктап жетекчилерге өзүнүн кеңештерин беришет. Мындан тышкары жыл сайын октябрь айында да айымдарды акысыз текшерүү акциялары жүргүзүлүп келет. Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.